Сойку акчалуу, аялың бекер, тахажутка туруп намаз окуш бекер, түнкү клуб акчалуу. Арак, пиво, вино, сигарет булар акчалуу. Аллах деп зикир кылыш бекер. Туганын тозого киргизүүчү амалдардын бардыгы акчалуу. Бейишке кириш жолу жеңил, бекер. Сиз кайсы жолдосуз? Азыр повар пловду алып келет. Пловуну жеп туруп повар кандай экендигине баа беребиз да. Уста, стройка кылып жаткан уста үйүнө карап туруп, кылган ишин карап туруп, устаны кандай экендигине баа беребиз. Адамды карап туруп, кандай экендигине баа бериш үчүн аны баласына караш керек да. Адамдын, эркектин эң чоң баласына бере турган нерсеси бул тарбиясы. Сиз балаңызга карап туруп, өзүңүздүн ким экендигиңизди айтып коесуз. Баласы ким? Паланчы ата, паланчынын баласы. Ушундай деген сөз кетет да. Демек, сиз балаңызга ургуу беришиңиз керек. Балаңызга туйгуу беришиңиз керек. Балаңызга рух, балаңызга дух беришиңиз керек. Себеби бала сиздин атыңызды көтөрүп жүрөт. Кыяматта сиздин атыңыз менен чакыртылат. Ошондуктан эркек киши жашоодо бир ийгиликке жетпей калса кайгырышы мүмкүн. Бирок баласынан бир ийгилик келе турган болсо, кичинекей ийгилик, сыймык келе турган болсо, школада ушундай грамота алды же жудого барып залда чемпион болду дей турган болсо, атага өтө катуу сүйүнүч болот да бул. Ошондуктан сыймыгыңыздагы, ыйыңыздагы кээде балаңыз болуп калышы мүмкүн. Балага карап сизге баа беришет. Балаңызды тарбиялаңыз. Интернет жалган, интернетке ишенбе. Бүгүн жаштардын көбү кирип алып конфет берип аткан, гүл берип аткан, бири-бириге романтика кылып аткан, мерими кылып аткан, life story, сүйүү тарыхын кылып аткан, ушундай романтика жашоолорду кирип алып, убактысын кетирип отуруп аткандар өтө көп да. Жалган, чындыгында жалган, булардыкы чындыгында жалган. Ошо съемка бүткөндөн кийин башталат алардын ызы-чуусу. Алардыкы ошо экран үчүн эле бактылуу, экран үчүн эле. Ошондой экен, эгерде сен чындап семьяң менен бактылуу боло турган болсоң, ата-энең алдында, барлык өмүрлүк жолдошуң, жубайың алдыда бардыгы жайында боло турган болсо, интернеттин кереги жок сага. Интернетте калп эле бактылуу болгонду токтот. Да, кээ бирөөлөр тынымсыз интернетте бактылуу, бирок билесизби, ушундай интернетте бактылуу адамдар келип 2 сааттап көз жашын токтото албай, ыйлап проблемасын айтып келет. Буга мен мына далилмин. 4 сааттап алдыбызда отурат. Миллиондогон адамдар тааныйт, ага күйөрмандык кылат. Бирок анын чын жүрөгүнөн угуп түшүнө турган бир күйөрманы жок. Толтур андайлар. Канчасын уктук арманы. Ошондой экен, таанымал болуш, бийлик, акчалуу болуш бул бактылуу болуш деген эмес. Тамам? Акылдуусун дегени байсың деген эмес. Имандуусун дегени байсың деген эмес. Бизде коомдо кандай болуп атат? Байсың дегени, акылдуусун дегени, имандуусун дегени, таквасын дегени, зорсун, красавчиксиң, сонусун бар жоктун дегенди билдирип атат. Бай эле болуш үчүн. Бай болсоң сен бардыгысың да. Акылдуу болсоң сен эсепке кирбейсиң. Имандуу болсоң да эсепке кирбейсиң, киргизбейт ат көп. Бирок мекендешим, мындай акыл калчап, баары ойлонсоңуз, бардык жерде иман жогору келген. Имандуулар жогору келген ар дайым. Ошондуктан иманыбызды эч качан өзгөртпөсүн Аллах Таала. Эмне гана сыноо келбесин. Бирөө байлык, бирөө кедейлик, бирөө ачкалык менен, бирөө токчулук менен, бирөө акча менен, бирөө акчасыз. Айтор бардыгыбыз сыноодобуз. Аял аялдыгы менен, эркек эркектиги менен бардыгы сыноодобуз. Сыноодон эптеп жакшы өтүп, бейишке кирип кетпесек, бул жашоо чындыгында кыйын. Аялды сыгылышына, кайгырышына эң чоң себепчи боло турган бул жалкоо эркек. Аял кишини тойгозуп коет, жашоодон чарчатып коет. Бул ким? Бул жалкоо эркек. Эркек кишинин аракети болсо, өжөрлүгү болсо, тынымсыз мээнет кылып, бирок табышы начар, акчасы, результаты жакшы эмес, бирок тынымсыз эмгек кылып атабы? Аял киши акмак эмес, анын алдынан эч качан кетип калбайт, таштап кетпейт. Качан аракетти көрбөсө, тынымсыз жалкоолук, тынымсыз өзүнүн жашоосу, тынымсыз арак, тынымсыз кайф жашоосуна кирип алып чыкпай кое турган болсо, ошол учурда аял дароо кетпейт, чарчашты баштайт.
топтолуп барып бир жарылат. Айтайын дегеним, аракет токтотпошубуз керек эркектер. Көпчүлүк учурда байкасаңыз, акча жетишпестиктен, продукта жетишпестиктен, кийим кеченин айынан ушул материалдык жактардан көпчүлүк ызычуулар келип чыгат. Айрыкча семья маселесинде жетишпестиктин айынан көпчүлүк учурда ызычуу чыгат. Ажырашкандар эрим бакпайт, эрим жакпайт. Ажырашкандын себебин сурайсың. Эрим ушундай. Эмгек кылбайт. Аял киши үчүн жеңил. Эркек кишинин тапканын келип жеп отура берет. Аллахым өзү сактасын. Эркек менен түзмө-түз бетме-бет айтышкан аялдан. Аял киши качан тилин кыскартса, тилин тыйса, эркек киши колун тыят, акылын тыят. Талак маселеси, ызычуу, ажырашуу деген тема болбойт. Качан аял киши тилин тыя турган болсо. Түзмө-түз бетме-бет эрине карап, түзмө-түз карап айтышкандар, бир нерсени талашкандар, себепсиз ызычуу чыгаргандар бүгүн аялдар өтө көбөйөт. Ортого арзоган телефон, айфон, материалдык бирдекелерди коюп алып ызычуу кылып жаткан аялдар, сиздердин максатыңыз көчөгө чыгып кетишпи, ажырашып кетишпи? Эмне максатыңыздар? Болот, бардыгы болот. Шашпай, убакыт сааты менен бардыгы болот. Сиз ойлогон жашоо жок, бул дүйнөдө жок. Дароо болуп калбайт эч нерсе. Атаңыз эле айткан учуруңузда дароо кылып берген эмес. Убакыт менен кылып берген бардык нерсени. Ошондой экен, бардыгы сиз ойлогондой нерселер бейиште болот. Бейишке кириш үчүн күйөөңүз менен бекем болуп, кыйынчылыкта туруктуу болушуңуз керек. Ачууңду ичиңе жут, бир ачууңду мага бер деген сөздөр бар. Ачууңду ичке жутуш керекпи? Бир ачууну алыш керекпи бирөөнүкүнү? Жок, эч качан. Ким Аллахтан корксо, ал өч албайт. Ал өч албайт. Ал кызарып, күйүп, өрттөнүп, кызганбайт. Чындыгында бүгүн ачуусу келип, ачууңду ичиңе жут дейт. Ал өзүн өзү эле кыйнайт ичине жутуп. Кечире билиш керек ар дайым. Ачуу бул жүк, кадимкидей жүк, 1,5-2 тонна ташты сиз көтөрүп жүргөндөн да оорураак көтөрүп жүрөсүз. Бул сизге бир нерсени көтөргөндө басым бергени сыяктуу бербеши мүмкүн, бирок психологиялык жактан, руханиятка өтө катуу басым берет. Бул күйүт. Ачууңузду ичиңизге жутуп. Ошондуктан жеңил жүрүңүз, эркин жүрүңүз. Аркаңызга бир тепсе эч нерсе түшпөсө дагы эркинсиз да. Эркинсиз. Буга жетер нерсе жок. Чыныгы байлык ушул. Ден соолук чың бар жок жайда, эркинсиз. Акчаң жок. Болгондо акчаң жок. Кээ бирлерде акчасы бар, бирок проблема бардыгы ошондо да. Эркин эмес алар. Сиз эркинсиз, алхамдулилла деңиз. Жөнөкөй эле мисалдардан адам келген учурда месанын жакшысын өзүгө ээлейт да. Сапарда көп жүрөбүз, аэропортто, самолетто, башка автобуста, транспорттордо, жакшынакай жерлерде, айнекке жакын жерлерде адамдар өздөрүгө ээлеп алганга аракет кылат да. Самолетто мисалы айнек жакка билетин болуп калса дагы башка бирөө отургусу келип алса ошону отургузам. Же айнек жакка каалоочулар барбы дейм, ошол жака отургузуп коем. Баягы рахат алып кетсин дейм да. Ал мусулман. Чындыгында көп жерде ушундай. Мисалдардан бирөөсүн айтып берейин. Отелге киребиз, жатаканага киребиз, жакшынакай жерди башка бирөөгө берип коем. Өзүм кичине жаманыраак болсо да башка жерде жатам. Бул жерден максат, пайгамбарыбыздын хадиси бар го, өзүңө каалаганды башкага каалаган. Өзүңө каалаган жакшылыкты башкага кааламайынча, мусулманга кааламайынча толук мусулман болбойсуң дейт. Момун болбойсуң дейт. Ошондуктан, эгер биз ушул эле хадиске амал кыла турган болсок, биз көп адамдарга таасир берип коебуз да. Алманын дагы жакшынакайын келип, жакыныңа берип, мусулман бир тууганын берип деп, бизде бүт тескери кылган да азыр. Жөнөкөй эле самолетке отурса, айнек жакка мен отурам, машинага отурса, айнек жакка мен отурам, автобуска чыгып калсам, местагы мен отурушум керек. Алма кокус келип калса, алманда эң жакшысын өзү алып жейт, бирөөгө башка ашпаганын эскисин берет. Бүт ушундай болуп калды. Эгер чында пайгамбарыбыздын ушул хадисине амал кыла турган болсок, өзүңө каалаган жакшылыкты башкага каалагын деген. Бир алым бүт шекер таратат экен. Неге шекер бердиңиз десе, себеби мен шекерди жакшы көрөм дейт экен да. Ошол сыяктуу биз ушул эле хадиске амал кыла турган болсок, мекенештен бизде атмосфера 180 градус өзгөрөт. Коомдогу эң чоң каталардын бири кыздарыбызды окутпаштыгыбызда турат да.
Kızlarыбызга окутушубуз керек, терең билим беришибиз керек кыздарыбызга. Кыз бала бирөөнүкү деп жаштыгынан төрөлөт, жолуктуруп коебуз. 11 класс бүтсө бирөөгө тийсе, жакшыраак байга же бирөөгө келин болуп кетсе, сатсак нормальный акчага деп коет. Болду, кутулабыз дейт да. Кыз балага карата көз караш ушундай болуп калган. Эгерде ушундай көз караш менен жашап атсаңыз, коомду сиз бузуп атасыз. Чындыгында өтө катуу тескери удар берип атасыз. Кыз бала окуш керек, кыз бала тарбиянын эң жакшысын алыш керек, тамактын дагы жакшысын жеш керек, кыз бала күчтүү болуш керек. Кыз бала коом, кыз бала бала төрөп берет, кыз бала биздин уланышыбызга себепчи болот. Ошондой экен кыз баланы ар дайым колдойлу, коргойлу, сактайлы, кордобойлу. Ата-энеңизди эч качан маселе кылбаңыз. Отуруп алып, ата-энеси тууралуу ата мындай, апам мындай, атам аны кылыш керек эле, мындай кылыш керек эле деп ата-энесини гыйбат кылган адамдар бүгүн өтө көбөйүп атат. Ата-энесине кол көтөргөндөр, ата-энесинин гыйбатын кылгандар. Ата-энеңиз сиз ойлогондой комфорт зонаны, эки этаж үйдү, беха машинаны кылып бербеши мүмкүн. Бирок ал колунан келген бардык нерсени сиз үчүн кылып койду. Ошондуктан ата ал. Ошондуктан эне. Биз ата-энени тандабайбыз. Паланчанын баласы болом деп төрөлгөн эмеспиз биз. Аллах Таала өзү жаратып, паланчаны түкүнчөнү паланчага себепчи кылып койду. Атабызга акыретте эмне жакшылык кылдың деп суралабыз. Ата-энеңдин айыбы кандай эле, сага күнөөсү кандай эле деп суралбайбыз биз. Ошондой экен колдон келишинче жакшылык. Эч качан наалат айтпаңыз, эч качан маселе кылбаңыз ата-энеңизди. Ар дайым сыймыктануучу болуңуз. Кээ бирөөлөр паланчы алкаш дейт да. Сен алкаштын баласысың дейт. Сен ушундай ийгилик жаратып кой, сени атаңды алкаш дегенге уялып калсын. Паланчанын баласы деп айта турган болуп калсын да. Бала күчтүү фундамент болуп коет атага. Чындыгында бала өтө күчтүү көтөрүп коет. Паланчы ким эле, баласы ким болду деген сөз чындап күчтүү келет. Же тескеринчесиге, же оңучасыга. Ошондуктан ийгиликке жет, аракетиңди кыл. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ва бихамдихи. Ушул зикирди айтуу менен бейиште сизге бир курма эгилишини билесизби? Бир жолу айтыңыз, бир курма эгесиз бейишке. 10 жолу айтыңыз, 10 жолу 10 курма эгесиз бейишке. 100 айтыңыз, 100 курманы эгесиз бейишке. Бул албетте хадисте келген. Демек, аракет кылышыбыз керек. Буга даарат шартпы, шарт эмес? Албетте шарт эмес. Дааратсыз дагы машинада, басканда, турганда, жатканда ар бир учурда айткан аракет кылышыбыз керек. Зикирде. Аракет кылайлы мекендешим. Аракет кылайлы зикирге. Субханаллахи ва бихамдихи. Субханаллахи азим. Тетиги то, биринчи кар жаады, Кудайыма шүгүр, тоодобуз. Өзгөчөлүгү чындап дух, өзгөчө бир мотивация, жаңы ойлор, жаңы идеяларды бере турган жер мына ушул тоо болуп эсептелет да. Тоого тез чыгыңыз. Сөз түрдө эрте жазда чыгышыңыз шарт эмес. Ар бир учурда чыкканга аракет кылыш керек. Келип тоодо чуркап тренировка кыласызбы, китебиңизди жазасызбы, ырларыңызды жазасызбы, айтор тоолор ар бир кылып аткан ишиңизге илхам, күч, дем берет да. Демек, жердин казыктары бул тоолор. Тоолорго аракет кылыңыз, тоолорго тырмышып чыгыңыз. Тоолордо сөз көп.